машина бербеңиздер. Аталарыбызга айталы. Жолдо жүрүүнүн, автоунаа башкаруунун эрежелери түшүндүрүлүп жаткан бул жер Нарын район Жамбулак айылы. Жыйынга айылдагы орто мектептин 11-классынын окуучулары жана ата-энелери чакырылган. Себеби акыркы мезгилдерде өспүрүм курактагылардын автоунаа башкарганы байма-бай катталып, анын арты кээ бир учурларда кейиштүү жагдайлар менен жыйынтыкталып келет. Маселен, жыл башынан бери Нарын облусунун аймагынан 145 жол кырсыгы катталса, анын ичинен өспүрүм курактагылардын катышуусунда 41 учур катталган. Нарын областынын бардык ушул жаш өспүрүмдөрдүн ата-энелерине бардык эле ата-энелерге ошо кайрылып кетет элем, ушу балдарына автоунааларын бербөөсүнө, жол эрежесин так сактоого, ата-энелер өздөрү айдап баратканда деле ушул жол эрежесин так сактоону, ылдамдыкты азайтуучу жерлерден азайтып айдоого, каршы тилкеге чыкпоосуна ушу эскертип айтып кетет элек. Жыйында өспүрүм курактагыларды автоунаа башкарбоо боюнча түшүндүрүлдү. Ошондой эле ата-энелерге да балдарын көзөмөлдөө жана автоунааларын балдарына бербөө боюнча эскертилди. Эгерде мындай учур каттала турган болсо, ата-энеге же унаанын ээсине 15 000 сом айып каралганы айтылды. Штраф салынат экен ата-энесине биринчи очередь. Баласы 3 жылга право албай калат экен. Мына мугалимдерге дагы, окуткан мугалимдерине дагы ошо залакасы тийип калат экен да. Жок, мен бербейм аны. Чоңоюп өзү право алып окумайынча өзү. Убагы келет дем өзүнүн алчу убагы окууну бүтүп. Мындан сырткары социалдык тармактарда кулачын жайып, өспүрүмдөрдү өлүмгө азгырган чурка же өл оюну боюнча да түшүндүрүлдү. Анда ар бир ата-эне өз баласынын жасап жаткан иштерине кызыктар болуп, чөнтөк телефондун көзөмөлдөө керек экени баса белгиленди. Чурка, өл деген мында ушундай азгырган оюн болуп атат. Анан ата-энелерге айтып кетет элек, окуучуларың, балдарыңыздарды көзөмөлдөңүздөр, ушундай оюндарга азгырылбасын, телефонду азыраак бериңиздер, телефонуна кирбесин, ошо телефондон дагы ошо интернет сайттарын карап туруңуздар, ошого кирип кетпесин. Мындай тарбиялык иштер боюнча агартуучулар балдардын тарбиясы 3 тараптан болуусу шарт дешет. Бирок ошол эле маалда ата-энелердин орду чоң. Себеби өспүрүмдөрдүн жасаган иши таалим тарбиясына ата-эне кылдат көңүл буруп, аны менен тыгыз байланышта болуусу абзел. Сөз түрдө балдардын ар бир ата-эне өзү көзөмөлдөш керек. Эмнеме алек болуп атат, кандай жүрүм турумда болуп атат, кайсы чөйрөдө жүрөт, ошону көзөмөлдөш керек. Көзөмөлдөбөсөк, азыр мындай соц тармактарда аябай көп азгырыктар болуп атат. Ошол азгырыктарга кирип кетип, канчалаган балдарыбыздын келечеги талкаланып калып атат. Мына ушундай жагдайлардан улам тартип сакчылары баардык жарандарды жолдо жүрүүнүн эрежелерин так сактоого жана ар кандай азгырык оюндардан оолак болууга чакырышат. Эсенбек Сталбек уулу, Шамен Болотбеков, жаңылыктар, Нарын району.